Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим, урматтуу мекендештер. Мен ушу болуп аткан акыркы окуялар боюнча өз оюмду билдирейин деп чечтим. Биринчиден бардык кыргызстандыктарды, ошондой эле Кыргызстандын жаштарын ынтымакка чакырат элем. Урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу кыргыз жаштары, бизде ынтымак жана биримдик жоголду. Интернет айдыңына күндө ар түрдүү кыргыздын жейиттери экиге бөлүнүп урушуп, бирин-бири сабаган видеолор баймой чыгып келет. Бул эмнеден? Бул биздин ынтымактын жоктугунан, биздин биримдиктин жоктугунан. Экинчиден, могу көлдө каза болгон жаш жигит, ошо каза болгон жаш жигиттин жакындарына жана ата-энесине терең кайгыруу менен көңүл айтам. Бул дагы эмнеден? Бул да ынтымактын жоктугунан, ошол эле уруш талаштан ушул бала каза болду. Урматтуу көлдүн жаштары, урматтуу көлдүн эли. Көл десе көлдүн баары жаман эмес. Жердин жаманы болбойт, элдин жаманы болот дейт. Урматтуу ушу көлдүн жаштары, араңыздардагы анча-мынча жаман адамдарды жакшы жолго үгүттөсөңүздөр. Мына ушул араңыздарда жаман адамдардын айынан анча-мынча Кыргызстандын жараны көлгө баргандан коркуп барбай калып жатат. Ошо көлдү көрө албай калып жатат айрымдары. Ошон үчүн бардыгыбыз ынтымакка, биримдикке чакырам.